Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Оштун мэри таңкы текшерүүсүн жөө чуркабай эми велосипед менен өткөрүп баштады. Интернет желесине Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин велосипед менен аймактарды кыдырып жүргөн видеосу тарады. Ал таңкы рейдти жалгыз эле жасап жүргөнүн көрүүгө болот. Ошондой эле маселе жаралган жерлерди сүрөткө жана видеого тартып жатканы байкалат. Айта кетсек, Токторбаев Ош шаарына башчы болуп тайындалгандан тарта таңкы рейд өткөрүп, алгач бир топ жетекчилерди ээрчитип басып жүрдү. Андан соң чуркап текшерүүгө өткөн. Уштуу нерсе менен сайган Кара Сууда 33 жаштагы жарандын колунан кайненеси каза тапты. Ош облусунун Кара Суу районунда адам өлүмүнө шектелип, 33 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу 21 июнда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Малым болгондой каргашалуу окуя 20 июнда Мада айылында орун алды. Анда шектүү жаран үйүндө аялы менен кайненесин уштуу нерсе менен сайган. Натыйжада аялы денесинен жаратылып ооруканага жеткирилди. Ал эми келининин апасы окуя болгон жерде каза болду. Бул факты адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголду. Кылмышка шектүү катары Кара Суу районунун тургуну 1991 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Иран Израилдин соккусунан 5 оорукана жабыркаганын билдирди. Чет элдик басылмалардын маалыматы боюнча ооруканаларга түз сокку урулган эмес, бирок жанына түшкөн ракеталардан жабыркады. Ирандын Кызыл жарым ай коомунун башчысы Пирхосейн Каливан билдиргендей, ооруканалардын терезелери сынып, айрым жерлери урап жабыркады. Мындан тышкары бейтаптардын түтүнүнөн улам дем алуусу начарлаганын тактады. Ооруканаларга соккуларды уруу эл аралык укуктун принциптерине карама-каршы келет деген оюн да кошумчалады. Иран-Израиль жаңжалы. Владимир Путин кимди колдойт? Орусиянын президенти Владимир Путин Санкт-Петербургдагы экономикалык форумда сүйлөп жатып, Иран менен Израилдин ортосунда болуп жаткан жаңжалда кимди колдоорун ачык айтты. Биз Иранды мыйзамдуу кызыкчылыктар үчүн күрөштө колдойбуз. Биз анын тынчтык максаттагы өзөктүк куралына болгон укугун сөз менен эмес, иш менен коргойбуз, деди Путин. Айта кетсек, жакынкы чыгыштагы эки өлкөдөгү кырдаал 13 июндан бери курчуп келет. Чындыкка дал келбейт. Мамлекеттик ипотекалык компания чөгүп жатат делген үйлөр боюнча үн катты. Бишкектин Маликов көчөсүнө жайгашкан мамлекеттик ипотекага берилген көп кабаттуу үйлөр чөгүп жатат деген маалымат чындыкка дал келбес деген бүгүн 21 июнда мекемеден билдирди. Көп кабаттуу үйдүн жанындагы плиткалар боюнча видео тууралуу мамлекеттик ипотекалык компания төмөнкүлөрдү билдирди. Бул үй кыш мезгилинде пайдаланууга берилген. Мында аба ырайынын шарттарына байланыштуу айрым сырткы иштерди толук аткарууга мүмкүн болгон эмес. Аба ырайы суук болуп, жер тоңгон шартта трамбовка жана брусчаткаларды туруктуу орнотуу мүмкүн эмес эле. Ушуга байланыштуу айрым плиткаларда орун которуу жана тайгактык жаралган. Учурда аталган тилкеде оңдоо иштери башталды жана подрядчы компания тарабынан калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Маселе тиешелүү кызматтардын көзөмөлүндө. Бул жердеги маселе имараттын конструкциялык коопсуздугуна эч кандай тиешеси жок. Видео материалда көрсөтүлгөн көйгөй сырткы каптамалар жана плитканын жайгашуусу боюнча гана. Сын пикирлерге ачыкпыз, бирок чындыктан алыс жаатташтыруу мүнөзүндөгү билдирүүлөрдү таратуудан оолак болууга чакырабыз. Ар бир маселе убагында жана жоопкерчилик менен чечилет деп айтылат билдирүүдө. Булак суу беркежи.